Al emi komuzdu sıyla dev aytdı. Meni koptan tuturgan gibi aytdı. Komuzdu çerte bilbesen bul sözdü bilbeyim ne aytdı. Alpakın Elmirbek Manaliyev arabızdan ketkenine 1 yıl oldu. Bugün anı Kırgız jurtçuluğu үшкүрүп eskeri oldurat. Bardıq teleradio jana internet bulaklarında Elmirbek'tin özgöçö bizge kалтырган murastары, özgöçö talanты 100 жылда кайталангыс талант экенин дагы да баалап баяндап олтурат. Ананда жумшак мүнөзү ар бир адамдын көңүлүнө карап мамиле кылганы жөнүндө дагы өзгөчө сөздөр айтылды. Мына ушул эскерүүлөрдүн айрымдарына токтолуп кетсем. Жакын досу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев өзүнүн социалдык баракчасына мындай деп жазат. Бүгүн 20 апрель. Сен бизден бөлүнүп учуп кеткениңе туура 1 жыл болду досум. Былтыр ушул күнү каңырык түтөткөн кабар каңырыш болуп калса экен деп тилене жаныңа жетсем эле тирилтип алчудай мен барсам эле келдиңби деп ойгонуп кетчүдөй жетип бардым. Бирок кеч болуп калган экен. Акыретке аттанып, акка моюн сунуп кетипсиң. Сен кеткенден бери эч нерсе өзгөрбөдү досум. Болгону бийлик алмашты. Бирок эл самаган бийлигине жетпеген сымал. Үмүттүү дагы, анан үмүтсүз да таш чарыгдай үшкүрүп, өзүңдөй акын болгондо өзгөрүү болот беле деген кыялдарга жетеленип жашап келем. Эл мекем, эл арасында эри шаркак жашап жүргөнүм менен кээде өзүмдү эрме чөлдүн мээ кайнаткан ысыгында үшүп кайгып калчылдап чыйрыккан мусапырдай сезем. Каранын кадырга, калкка бирге арка болчу экен. Сени жоктоп ырдагым келбей жүрөт досум. Сен барсың. Болгону мурда баарыбызга көрүнө жашоодо элең. Азыр жүрөгүмдөсүң. Каным айланып, тилим сүйлөп турган убакта мени менен бирге жашайсың. Сен жөнүндө ырдалчу ырлар, жазылчу баяндар бүрдөп келатат. Гүл ачар убагыда келет. Тынч укта досум. Баары баягыдай эле. Бир гана сен жетишпейсиң. Ал эми тун кызы Айзура Иманалиева мындай деп өзүнүн социалдык баракчасына калтырат. Атам бул күнү өзгөчө нурлуу көрүндү. Уламага тийишип, ата кычырайсыз го, жашарып да кетипсиз десем уялгансып күлүп коет. Абдан суктанып, көпкө чейин көзүмдү албай карап, Элмирбек деген атанын кызы болгонума дагы бир жолу сыймыктана түштүм. Кызым Мелекти бешикке салмай ырымын кылып, батасын берип кетмей болушту. Макул жакшы тургула деп неберелерин жыттап, бизди унутуп калып кетип бара жатат. Аябай кызганып кеттим. Эмнегедир. Ата неберелериңизди го өптүңүз. А эмнеге кызыңызды деле өп койбойсузбу деп айта салдым. Күлүп эле келип бетимден сүйдү. Бул биздин акыркы көрүшүү, акыркы коштошуу. Атамдын кыз небереси менен түшкөн биринчи жана акыркы сүрөтү. Бир жыл өттү. Мен үчүн эскерүү деген сөздүн канчалык оор экенин айтып бере албайм. Анткени алар менин жүрөгүмдө ар дайым тирүү. Ал эми кичүү эрке кызы Сезим Иманалиева өзүнүн Instagram баракчасына мындай деп жазып калтырат. Ата, сиз кеткенден бери 1 жыл өттү. Жакшы күндөрүбүз сиздерсиз өтүп жатат. Шакирттериңизди көрүп сүйүнүп жатсаңыз керек. Жакшы ийгиликтерди жаратып жатат.
Сиз менен баягыдай отуруп сүйлөшпөй калдык. Сагындым ата, жүрөгүмдөсүз. Сиздерге жашоо үчүн рахмат. Мындан башка дагы Кыргыздын көрүнүктүү чыгармачыл инсандары, шакирттери Элмирбектин чыгармачылыгы, адамга кылган мамилеси жөнүндө жакшы сөздөрдү айтты. Алардын арасында достору мындай деген жылуу сөздү калтырды. Элмирбек ар бирибизге өзгөчө мамиле жасаганын көз өткөндөн кийин билдик. Ар бирибиз ойлоппуз, бизге эле же болбосо мага эле ушундай жакшы жакын мамиле жасайт, мага эле сырын айтат деп жүрүппүз. Көрсө, ар бир досуна өзгөчө жакшы мамиле жасап, ар бири менен өз-өзүнчө сырдашчу экен. Мына ушул сапаты менен баарыбыздан алдыда болчу деп эскерет.